Лондон BBC Кыргыз кызматынын сапар берүүсү саламатсыздарбы? Бүгүнкү сапарда Орусия менен Украина ортосундагы аскердик чатактын себептерин, кесепеттерин талдайбыз. Орусия, Украина, НАТО. Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун Европа чыгышына кеңейүүсү эмне себептен Орусияны кооптондурат? Эмне себептен Украина бул уюмга кирүүгө кызыктар? Бул согуш Борбор Азия өлкөлөрүндө доллардын кымбатташына, азык-түлүк, күйүүчү май рыноктарына таасир этүү менен катар саясий көйгөйлөрдү жаратып жатабы? Дүйнө Орусия менен Украина ортосундагы чыңалуу күчөп, аскерлер топтолуп, куралдуу чабуул башталышына күбө болуп байкап турду. Талаштын тамыры НАТОнун кеңейиши, Украинанын ага мүчө болом деген ниети жана Орусиянын буга каршы чыгышы. Эмне үчүн НАТО кеңейүүнү көздөйт? Эмне үчүн муну Орусия кооптуу деп кабылдайт? Эмне үчүн Украина бул уюмга киргиси келет? Ушул суроолорду талдоо үчүн студияга BBC'нин кабарчысы Иан Маквилямды чакырдык. Иан, кансыз согуш учурунда атаандашы, каршылашы болгон Орусиянын чек арасына мүмкүн болушунча жакындап келүүгө эмне үчүн НАТО кызыктар? NATO's interests are to maintain security in the НАТОнун кызыкчылыгы жана максаты Түндүк Атлантика аймагында жана Европада коопсуздукту камсыздоо жана НАТО өзүн ар дайым кол салуучу эмес, коргонуучу уюм катары белгилеп келет. Советтер Союзу ураган соң чыгыш Европада коопсуздук боштугу жаралып калган болчу. Мурдагы советтик блокко кирген чыгыш Европанын өлкөлөрү өздөрү НАТОго кирүүнү суранышкан. Алар кыязы келечектеги Орус экспансиясына тынсызданышкан. Андыктан НАТОнун кеңейүү планы болгон эмес. Ушул эки олуттуу аскердик топтор ортосунда нейтралдуу мамлекеттердин болушу коопсуздукка мыктыраак шарт түзөт беле? Украина негизинен нейтралдуу өлкө болчу. Ал Россияга дагы, НАТОго дагы тарткан эмес эле. Бирок ага карабай Украинага кол салуу болуп жатат. Бул конфликт чыгыш Европа өлкөлөрү эмнеге Орусияга ишенбейт экенин көрсөттү. Андыктан алардын тарыхында Россия кол салган учурлар болгон. НАТО өзү активдүү түрдө кеңейүүгө аракет кылган эмес. Бул мен жана айткандай, чыгыш Европада коопсуздук боштугу пайда болгондон келип чыкты. Орустар болсо НАТО менен Россиянын ортосунда буфердик зона болушу керек деп эсептейт. Батыш Европанын же Түндүк Америка өлкөлөрүнүн Орусия менен согушу же аны талкалоо ниети жок. Россияны душмандары талкалагысы келет деген көз карашты Кремль таңуулап келет. Батыш болсо жөн гана коопсуздук жана өз ара тынчтык болсо дейт. Ошентсе дагы Орусия тараптагы эксперттер Путинди ушундай чечкиндүү кадамга барууга Батыш мажбурлады, аны ошого жеткирди деп айтып атышат. Кайсы бир деңгээлде ушул согуштун башталышына Батыштын дагы салымы бар деп айтууга болобу? Украинанын НАТОго кошулуусу өтө күмөн маселе болгон. Анткени НАТО территориалдык талаштары бар өлкөнү кошмок эмес. Россия Крымды басып алган, Украина болсо аны талашып келет. Мындай келечекте аскердик жаңжалга алып келүүсү мүмкүн болгон аймагы бар өлкөнү НАТО кабыл алмак эмес. Тескерисинче, так ушул согуш кайрадан Батыштын көңүлүн Украинага көбүрөөк буруп, көбүрөөк жакындаштырды деп ойлойм. Украинада болуп жаткан азыркы согуш үчүн кайсы бир деңгээлде НАТО дагы жоопкерчиликтүү деп айтууга негиз барбы? НАТО өзүн жооптуу деп сезбейт. Европанын аймагында кайрадан ири масштабтагы согуш болуп жатканынан АКШ менен Европанын үрөйү учуп турат. Алар саясий жана социалдык жооп кылды. Анткени бул жактан караганда бул көбүрөөк Орусиянын империалисттик согушуна окшоп жатат. Жөн гана Россия Советтер Союзу кулаганда жоготкон аймактарын калыбына келтирүүнү көздөгөндөй. Сиз бүтүндөй Батыш Европанын атынан сүйлөгөнсүп жатасыз. Кантсе дагы айрым өлкөлөрдө, мисалы Германияда, согушка биз дагы айыптообуз. Батыш Европа аны болтурбай коюуга көбүрөөк аракет кылса болмок деген пикирлер айтылды. Албетте бул маселе талаштуу. Британияда да, башка Европа өлкөлөрүндө дагы Европа жана НАТО жооптуу. Анткени ал кеңейүүсүн токтотушу керек эле деген сындар айтылып келет. Бирок алар көпчүлүк эмес. Алар ар дайым өкмөттөрдү мурдадан сындап келе жаткандар. Андыктан бул ак карадай эле анык, талашсыз маселе.
Орусияга эч кандай коркунуч жаратпаган өлкөгө кол салды. Президент Путин Украинаны нацисттерден бошотуп, Донбасстагы орус тилдүү калкты коргоо керек деген жүйөнү келтирип жатат. Ал эч кандай нацисттик өлкө эмес. Албетте Украинанын өзүнүн ар кандай көйгөйлөрү бар. Анын бири коррупция. Бирок Украина азыр көптүр демократиялык өлкө жана либералдашып, Европага карай багыт алып келе жатат. And is seeking to become more liberal and more open and is looking towards the West. Азыркы кырдаал кандай өнүгөрүн айтуу кыйын. Ошентсе дагы Путиндин Украинанын келечеги боюнча пландары кандай болушу мүмкүн? That's a very good question. Nobody really Жакшы суроо, чынында анын жообун эч ким билбейт. Айтып коюшум керек, бул согуш Россиянын ичинде дагы чоң колдоого ээ болгон жок. Ички булактардын маалыматы боюнча, керек болсо Кремльде Путиндин жогорку деңгээлдеги кеңешчилер дагы кол салуу болоорун алдын ала билген эмес. Бул чечимди ким кабыл алды, ага ким кеңеш берди деген чоң суроо жаралат. Президент Путин акыркы жылдары обочолонуп калды. Ал ковид тууралуу паранойя болуп, адамдардан бөлүнүп, Москванын сыртында өзүнчө дачада жашап жатканын айтат. Бардык чогулуштарда ал башка аткаминерлерден алыс отуруп калган. Андыктан чечимди Путин жана анын эң жакын кеңешчилери гана кабыл алган. Айгы эмне болоорун айтуу кыйын. Менимче, президент Путин Украинанын батышында кайрадан бийлигин орноткусу келет. Бирок Россия аягына чейин барабы же кайсыл бир мезгилде экономикасына оор болуп жатканын көрүп, токтотобу аны айтуу кыйын. too difficult, too bad for Russia and its economy, and might come to some sort of compromise. Иэн Маквелем, рахмат сизге. Ал арада согуш уланып, Украинанын туш тарабынан коопсуз өлкөлөргө жер которгон качкындардын саны миллиондон ашты. Качкындардын көбү батышка карай, Румыния, Венгрия, Польша жана башка Европа өлкөлөрүнө агылды. Ал эми бомбалоолордо Украинанын бир катар шаарларында өндүрүш, социалдык инфраструктура, турак жайлар катуу кыйроого учурады. Бул кармаш бүтүндөй Европада коопсуздук абалын өзгөртүп, учурда аны болтурбай коюу үчүн бардык аракеттер жасалдыбы деген суроолор коюлууда. Студиябызга BBC'нин Украина кызматынын кабарчысы Евгения Шедловскаяны чакырдык. Евгения, азыркы учурда элдердин оюндагы негизги суроолордун бири бул тынчтык үчүн, согушту болтурбай коюш үчүн эмне себептен Украина НАТОго кирүү ниетинен баш тартып койбойт? Эмнеге НАТОго киребиз деп көчөрүп туруп алды деген суроо болууда. Стоит говорить о том, что в принципе вопрос вступления Украины в НАТО – это не был вопрос завтрашнего дня. Для Украинанын НАТОга кириши эртең эле чечиле турган маселе эмес болчу. Украина үчүн ал болгону багыт эле. 2019-жылы баш мыйзамга да Украина Европаны НАТОны көздөй багытынан жазбайт деп киргизишкен. Бул кадам парламенттик жана президенттик шайлоолор алдында Россиячыл күчтөргө бөгөт коюу үчүн жасалган. Чоң элдик колдоо менен бийликке келген президент Зеленский НАТО бул Украинанын коопсуздугунун кепилдиги деп билдирген. Ал эми НАТО менен алакасында Киев ар дайым конкреттүү планды, так кадамдарды күтүп келген. НАТО болсо эшик ачык деп Украина реформа жазасын деп айтып турду. 2008-жылы Бухарестте НАТО Грузия менен Украина бул уюмга кирет деп билдирген. Ал эми 20-жылы НАТО Украинаны кеңири мүмкүнчүлүктөрү бар өнөктөштүккө кабыл алган. Айрым Украина эксперттери болду. Украинанын НАТОга жакындашынын жеткенчеги ушу толук мүчө болушу мүмкүн эмес деп болжошкон. Башкача айтканда, түбөлүк талапкер болуп кала бермек да. Словно вечным кандидатом на вступление в НАТО. Украина НАТОго кирбей туруп эле европалык стандарттарга умтулуп, демократиялык өнүгүүсүн уланта берсе болбойт беле? Отношение украинцев в НАТО изменилось в 2014 году. Украиндердин НАТОга мамилеси 2014-жылы өзгөрдү. Буга чейин уюмга кошулууну аз эле адам колдочу. 2014-жылы Россия Крымды аннексиялап алып, Донбасстагы сепаратисттерди колдоп чыкканда, НАТОга кошулууну жактаган украиндердин саны кескин өстү. 21-жылы социологиялык сурамжылоо өтүп, калктын 60% бул уюмга кирүүнү колдой турганын көрсөткөн. Ошондо анан Путин ультиматум койгон. Бирок бул маселеде Брюссельде, Киевдагы НАТОга кошулуу маселесин Украина эли гана чечет деп так кесе белгилешкен. Өлкөгө согуш жарыялап, Путин 30 жыл көз каранды эмес жашап келаткан өлкөгө эгемен эмессиңер деген мамилесин билдирди.
Аскери кол салууга өткөн Орусиянын жүйөлөрүндө Украинада неонацисттик идеология жайылып жатканы тууралуу дагы сөз болууда. Албетте украиндер өлкөнүн президенти еврей, бул демократиялык мамлекет деп бетке кармаганы менен бул сөздөр эмнеден келип чыгууда? Ну, вот как раз, да, президент Зеленский, у которого есть еврейские корни, он говорил, что в Украине, в принципе, этого никого не волнует, да, то есть... Дагы ошол теги жөөт болгон Зеленский бул маселе украиндердин башын оорутпайт деди го. Ал эми Россиянын Украинаны нацисттик мүнөздөн арылтуу жөнүндө риторикасы акылга сыйбаган нерсе. 2015 жылкы мыйзам менен коммунисттик жана нацисттик идеологияга, символикасына тыюу салынган. Европанын башка өлкөлөрүндө эле Украинада улутчул радикалдык уюмдар бар, бирок кеңири колдоого ээ эмес. Мисалы, 2019 жылы улутчул радикалдык уюмдар биригип, президенттик шайлоого бир талапкерин чыгарган. Ал болгону 1,5% добуш алды. Ал эми парламенттик шайлоодо алардын блогу 5%дык чектен аша алган эмес. Украинада неонацисттер бар деген акылга сыйбаган сөз. Поддерживает нацизм. Поэтому это утверждение абсурдно. Рахмат, Евгения Шедловская. Эми жарыша куралдануу тарыхында өзөктүк куралдар кандай орун ээлегенине сереп салалы. Бул чатакта өзөктүк курал колдонуу коркунучу бар экенин Путиндин Орусиянын атомдук куралын даярдыкка коюу тууралуу буйругу айкындап отурат. Владимир Путин бир жарыясы менен бүтүндөй дүйнөнү убайымга салды. Колдонообу же ага барбайбы? Мен коргоо министрине жана башкы штабтын жетекчисине стратегиялык атомдук күчтөрдү өзгөчө даярдыкка келтирүүнү буйрдум. Орусия дүйнөдөгү эң ири өзөктүк арсеналга ээ. Путин мындай буйрук берген биринчи лидер эмес. 1945 жылы АКШ Жапонияга 2 өзөктүк бомбасын таштаган. Анда 100 миңден ашуун киши курман болуп, ошону менен экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган болчу. 1949 жылы Советтер Союзу Казакстандын Семипалатинск аймагында атомдук бомбасын сынактан өткөргөн. Андан кийин 1962 жылы Кубадагы кризис АКШ менен Россия ортосунда атомдук согушту тутантып жибере жаздаган. Андыктан 1968 жылы дүйнө бул боюнча макулдашууну кабыл алды. Өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишим. Келишимге 191 мамлекет кол койгон. Өзөктүк куралы бар өлкөлөр алардын санын азайтууга макул болгон. Буга жооп кылып, башка мамлекеттер өзөктүк куралга ээ болуу ниетинен баш тарткан. 70 жылдары АКШ менен Советтер Союзу ортосунда кошумча дагы келишимдер, анын ичинде узак аралыктагы ракеталар боюнча макулдашуулар кабыл алынган. Эки супердержава ортосундагы атаандаштык курчуганы менен 1991 жылы жаңы старт келишими иштелип, анын максаты куралдардын жалпы санын азайтуу болгон эле. Батыш өзөктүк кармануу деген идеяны атомдук куралдарга негиздөө катары колдонду. Британ өкмөтүнүн бул билдирүүсүндө кол салам деген тарап Британияга же НАТОдогу союздаштарга чабуул коюунун кесепети алар үмүттөнгөн пайдадан алдаганча оор болуп каларын билет деп айтылат. Мында эки тараптын кыйрап жок болушу мүмкүн экени өзөктүк куралды колдонууга барбагандын эң олуттуу себеби. Теориясы ушундай, бирок бул теория сыналып жаткан өңдө. Өткөндө Орусиянын мурунку президенти Дмитрий Медведев өлкө жаңы старт келишиминен чыгышы мүмкүн деп эскертти. Тараптардын атомдук арсеналы өтө чоң. Американын болжолу 5428, ал эми Орусиянын 5977 атомдук куралы бар. Ошондуктан биз тарыхка жана бүгүнкү күнгө кайрылып жатабыз. Бул биз кансыз согуш курчуп турганда көргөн советтик доордогу жарыша куралданууну эске салып турат. Эми стратегия кандай болот деген суроо бар. Эмне менен бүтөт? Путин ушуну билеби? Түшүнөт болду экен. Биз аны билбейбиз. Бирок Путин учурда адамдардын өмүрүнө жана эл аралык эрежелерге анча маани бербей жатканын билебиз. Жана Орусиянын чоң куралдары бар экенин билебиз. Ал эми учурда тараптар согушта кандай куралдарды колдонуп жатышат? Бул тууралуу кесиптешим Гүлнара Касманбетова аскер маселелери боюнча эксперт генерал Артур Медетбеков менен маектешкен. НАТОга кирген мамлекеттердин кээ бир саясатчылары катуу ой пикирлерди жаратып, агрессивдүү тилектерин айтканга байланыштуу. Экинчиден, мына акыркы убакта Украинага
көптөгөн ракеталык системадагы ата турган жарылуучу заттарды кошумча берип, ошону менен бирге колдоо көргөзүүнүн негизинде дагы каражаттарды бөлүүсү Россияны тынчсыздандырды окшойт. Экинчиден, бул Россияга жакын жайгашкан аймактарда деңиз жагынан болобу, кургак жагынан болобу, аскерлердин жана НАТОнун базаларынын канчалык деңгээлде даярдыгы күчөп, Россияга каршы колдонулуп кетип, жаңы согуш чыгып кетпеш үчүн булар дагы өзгөчө аскерий техникалардын даярдыкка көргөн коопсуздугун сакташ үчүн деген ой пикирди жаратып атат бүгүнкү күндө. Артур Мырза, мына Путин айтып атпайбы, өзөктүк куралдар жогорку даярдыкта турсун деп. Анда кандай, ошону колдонууга барышы мүмкүнбү өзөктүк куралдарды? НАТО Украинага болушуп, кандайдыр бир деңгээлде деңиз жагынанбы, же болбосо жанагы кургактык жагынанбы өздөрүнүн базасынан ракеталык системаларды, баллистикалык ракеталарды же атуучу курал заттарды колдонуп Россияга каршы жибере турган болсо, анда алар аргасыздан өзөктүк куралды колдонууга аракет иштерин жасайт. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул акыбал өтө кыйын жагдайды түзө баштады. Бул согушта Россиялык күчтөр кандай тактиканы колдонуп жатат? Точкаларды гана баягы Украинанын аскердик базаларын, учкучтар турган жерин, аскердик техникаларын гана жоготуп, аларды биз тынчтык жолуна мажбурлайбыз деген негизде аракеттерин жасайбыз деп өздөрү белгилеп кетишти. Бирок иш жүзүндө наземный операция деп койду. Шаарларга, айыл кыштактарга келип, ошол жерлерден баягы каршылык көрүп, ал эми каршылык көргөндө дагы аябай катуу мынабу элдик же болбосо партизандык согуштун башталышы көрүнүп калды. Бул жерден Россиянын аскерлери толугу менен утуп чыгат деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеп дегенде ар бир элдин боштондугу үчүн патриоттук, улуттук сезимдин жогорку деңгээлиге көтөрүлүп, ошонун негизинде булар катуу каршылык көргөзүшү мүмкүн. Бул кармашта, учурда колдонулуп жаткан куралдар тууралуу эмне деп айтса болот? Колдонуп аткан куралдардын көбү Россияныкы өзүнүкү, Советтер Союзунан калган курал жарактар. Бүгүнкү күндө Россиянын мына аскердик комплекси абдан жогорку деңгээлде чыгып кеткен. Өзгөчө авиацияда, артиллерияда атайын операция жасоо боюнча алардын баягы опыттары да бар. Сирияда, жакынкы чыгышта согушкан, Чечнядан да согуштардан өткөн. Украинада болсо Америкадан Javelin деген противотанковый ракетный системаларды алышты. Stinger деген ПЗРК Америкадан, Польшадан НЛАВ деген системаларды алып, Канада учкучу уча турган аппараттар менен жардам берип атат. Чехия бир 2000ден ашык снаряддарын берип атат. Австралия мына жардам беребиз деп атат. Германия жардам беребиз деп атат. Бүгүнкү күндө Украинанын атуучу, жардыруучу, танкага каршы аскердик техникага курал жарактары акыркы убакта күчөй баштады. Мурундагалар ошол машыгуулардан өткөн бир эмес 2-3 жолу. Бирок талаада согушпагандыгы, опыттын начарлыгы, аба мейкиндигинде Россиянын аскерлери үстөмдүк кылгандыгы буга далил болот. Бирок ошону менен бирге биз дагы айтып кетишибиз керек. Аскерий жактан, мынабу чалгын жагынан НАТОнун космостон чалгын маалыматтарын берип, Украинага жардам берген учурлар дагы бүгүнкү күндө ачыктан ачык чыгып атат. Албетте бул согуш Украина Орусия менен чектелген жок. Анын кесепеттери Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы тийип жатат. Экономикасы Орусияга байланган Борбор Азияда доллардын курсу көтөрүлүп, улуттук валютанын наркы түштү. Бул өз кезегинде азык-түлүк бааларына таасир этүүдө. Менен бул жерде BBC өзбек кызматынын продюсери Шодиор Саев жана Казакстан боюнча эксперт Стивен Блант отурушат. Кош келиңиздер. Welcome to our program. Шадер, сизден баштасак, бул согуш башталгандан бери Өзбекстанда эмне өзгөрдү? Согуш башталгандан соң Өзбекстанда рублдун курсу түштү. Одан sonra Өзбекстанда бул убакытта өзбекстандыктар кыш түгөп атарбы? Мигранттар Россияга кетеди, бирок уруш башталгандан соң азыр олар кайтып келип атыр. Мигранттар, көп мигранттар кайтып атыр. Кетемин дегенлери да бармай жатыр, Өзбекстанда калып атыр. Одан sonra көп орустар да Өзбекстанга келип атыр. Ташкентте, Самаркандта жүргенлер айтып атыр, биз көчөлөрдө орустарды көрүп жатырмыз дейди. Одан sonra
Көп орыстар IT сahasında işleydigen орыстар келіп, orada iş izlep жатыр. $3.000 işleymin, $2.000 işleymin dep uy izlep жатыр. Bunday özgerişler var şimdi hazır Özbekistanda. Азыр Орусиядан көптөгөн жарандар келип жатат деп айтып атпайсызбы? Булар кандай ролдо келип атат? Булар качкындарбы, мигранттарбы, элемди деп кабылдап жатат? Endi bular жақында келіп башлады. Бұлардың мигрант mı қашқын біліп болмайды. Бірақ bu беріліп жатқан жарнамаларға қарасаңыз, олардың көбірек мигранттар екенін көресіз. IT сahasında işleyten migranttар, олар Өзбекстанға келіп іш іздеп жатыр. Çünkü IT sahasında da Rusiyaga sanksiyalar, Belarusқа да sanksiyalar болдықтан sonra кейін Өзбекстанға келіп жатыр bunlar. Bunlar da Özbekistan'da adamlar ылық қаршылап жатыр. Kelsin, işlesin деп жатыр. Çünkü Özbekistan'da köpçülük adamlar Rusya ve Ukrayna'daki жағдайда Rusya, Putin tarafta onu doğru жасап жатыр деген қарашылар көп. Ол жақтан Özbekistan'da bu келе жатқан мигранттарды ылық қаршылап жатыр. Сиз айткандай Кыргызстанга дагы көптөгөн орусиялык жарандар келип жатат. Алар дагы IT тармагында иштегендер экендигин айтып жатышат. Bir jumadan beri bizge Orusyadan büt IT hadisler geliyor adat. Oşonu bizde mol jerde IT teknoparkı var. Oşol jakta bir imarat berip jagaштырсак, Belarusyadan, Orusyadan gününe 10'dogon IT hadisler geliyor adat. Şu Kırgızstan arzan mындай bir tınç stabildi өлkö деп. Oşolordu jagaштыруу жагындагы biz ойлонушубуз керек деп ойлойм. Стивен, орус жарандарынын Борбор Азияга келип жатканы тууралуу сөз кылып жатабыз да. Аларды Кыргызстандагыдай бапестеп жайгаштырып койгон менен, бул кишилер Путиндин режиминен качкан адамдарбы же Coca-Cola ичүүнү улантып, Netflixти көрүү үчүн эркин мамлекеттерге келип, кийин потенциалдуу сепаратист болуп калчу калкпы деген дагы суроолор коюлуп жатканын четке кага албайбыз. Бул тууралуу эмне деп ойлойсуз? Since Putin came to power, we've seen an exodus of 20 million Russians. Негизи Путин бийликке келгенден бери 20 миллиондой орустар сыртка чыгып кетти. Ал эми учурда Орусиядан Борбор Азияга бул мамлекеттерде туулуп өскөн орустар көчүп жатат. Согуш бүткөнчө бул аймак алар үчүн коопсуз жер. Муну менен катар экономикалык миграция өсөт. Орусияда тажик, өзбек, кыргыз жалпысынан 7 миллиондон ашуун мигрант бар болчу. Алар жумушсуз калып кирешеси азаят. Тажикстан мигранттардын акчасына 47%га көз каранды. Орусиядан кетип жаткандар келечекте көтөрүлүшү мүмкүнбү? Айтуу кыйын. Бирок Путин кете турган болсо, бул көчө митингдеринен эмес, бийлик күрөшүнүн жыйынтыгы болушу мүмкүн. Азыр Орусияда каршылык билдирип чыгуу абдан татаал эмеспи? Азыр Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде Украинаны колдогон митингдер болуп өттү. Мисалы, Казакстанда ушундай митингдердин бирөөсүндө кече Грузия, бүгүн Украина, эртең Казакстан болобу деген дагы уран көзгө урунбай койгон жок. Бул коркунуч реалдуубу? I think Kazakhstan particularly feels this threat because Казакстан өлкө түндүгүндөгү орустар көптүк кылган шаарлар үчүн бул коркунучту туюп жатат деп ойлойм. Январ айындагы толкундоолордо жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери келгенден кийин кайра кетпестен казак армиясынын формасын кийип кала берди деген сөздөр тарап жүрдү. Украинага кол салганда орус аскерлери украин формалары менен жүргөнүн көргөнбүз. Казакстанда согушка каршы кыйла чоң акциялар өттү. Токаев Путиндин согушун жандуу колдобостон сүйлөшүүлөргө ортомчу болууну гана сунуштады. Бириккен Улуттар уюмунун Генералдык ассамблеясында бир да Борбор Азия мамлекети Путинди ачык колдоп чыккан жок. Негизи айтканда, Орусиянын Борбор Азия менен болгон мамилесин бул согуш кандай өзгөртүп жатат? I would say that this conflict could really backfire on Putin and Russia. Бул чатак Путинге көп пайда алып келбейт го дейм. Анткени эми Борбор Азия мамлекеттери Кытай, Түркия тарапка көбүрөөк бурулушу мүмкүн. Ансыз да Орусия Кытайдын Борбор Азиядагы таасири өсүп жатканына кабатыр болуп келет. Учурда Өзбекстандагы Орусияны эле карап турбастан өзүнүн аскер күчүн өнүктүрүүгө умтулуп жатат. Орусия мигранттар жумуш таап, акча салып турганы үчүн үстөмдүк ролго ээ болчу. Эми болсо жумуштар туруктуу эмес. Рублдун наркы түштү. Айтор бул өлкөлөр келечекте башка векторлорго да көңүл бурууга өтүшү ыктымал. And therefore I think we can look to see much more diversification from the Central Asian region in the future.
Шадер, Борбор Азияда Қазақстан менен Кыргызстанда Украинага колдоо көрсөткөн митингдер болуп кетти. Ал эми сиз Өзбекстанда андай болгон жок деп айттыңыз. Ошондой эле Орусиядан келип жаткан жарандарды дагы тынч эле кабыл алып жатат дедиңиз. Бул жагдай кандайдыр өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Бул жагдай өзгөрүшү кыйын. Өйткені мен бұл адамдардың қандай қарап жатқанын сөйледім. Енді бұл үкіметтің өзі, Өзбекстан үкіметінің өзі, өзіні не ойлап жатқанын білдірмеуге тырышып жатады. Өткенде Біріктік аймақтар ұйымында Өзбекстаннан ешкім келмеді. Яғни бұл Украина ұрышы қандай деген берілгенде Өзбекстаннан ешкім келмеді, тоғышын бермеді. Өзбекстан Украинаға гуманитар жардам жіберіп жатып па жоқ ма деген сұраққа біз жауап ала алмай жатырмыз. Бірақ Өзбекстанның өкіметі де істеп жатқан болуы мүмкін, Русиядан ұзақлауды Стивен сөйлегендей, бірақ оны білдіруге қорқып жатады. Айны уақытта қорқып жатады деп ойлаймыз біз. Чүнки беріп жатқан ноталарында бұндай сөздер жоқ. Яғни біз нейтралмыз деген сөздерді қолдап жатады. Халықтың ішінде де Украинаны қолдаймыз деп шықпайды. Өйткені чүнки Фейсбукта қазір Украинаны қолдап жазып жатқан адамдарды Өзбекстан СМБ, яғни қауіпсіздік қызметі шақырып, олармен сұхбаттар өткізіп жатқан, бұндай жазмаңдар, Украинаны қолдаймыз, ұрыс жоқ деп жазмаңдар деп жатқаны туралы жазылып жатыр Фейсбуктарда. Бұндай жағдайларда Фейсбукта біраз адам болса, оларды да шақырып қорқытып жатқан болса, адамдарды бұндай көшеге шығу, қолдау деген нәрсе күтілмей жатыр қазір Өзбекстанда. Шадер Саев, Стивен Блант, сіздерге чоң рахмат. Албетте, Кыргызстан Украинадағы соғышқа сыртынан еле қарабастан өлкөдө жашап иштеген жарандарды коопсуз жерлерге чыгаруу менен алектенди. Бул тууралуу баяндамага кезек берели. 28 жаштагы Айнагүл соңку 2 жылдан бери Украинада иштеп жашап келди. Россиянын кол салуусунан кийин ал биринчилерден болуп Кыргызстанга келгенге үлгүргөн. Анын мекенине болгон сапары узакка созулуп, оңойго турган жок. Мен 26 февральда Украинадан Молдованын Паланка границасы аркылуу өтүп келдим. Молдовада примерно 4-5 күндөй калдым. Документтеримди жасатып, временный паспорттарымды жасатып, Румыниянын границасы аркылуу самолетко билет алып, Турциядан учуп, Кыргызстанга келдим. Айнагүл өзү жашаган Одесса шаарынан чыгып кетүүгө шашып, паспортун ала кеткенге жетишкен эмес. Согуш башталгандан бери Украинадан коңшу өлкөлөргө 640тан ашык кыргыз жараны чыгып кетти. Алардын ичинен 172 жаран Кыргызстанга келишти. Жалпысынан айтканда, биздин жарандар Польша өлкөсүндө турууда, Чехия өлкөсүндө турууда азыр, ошондой эле Венгрия өлкөсүндө турууда. Ошондой эле бир азыраак сан Молдовадан Турция аркылуу келишүүдө. Ошол эле убакта Украинанын ар кайсы шаарларында ушул тапта дагы 68 кыргызстандык кала берүүдө. Аларды эвакуация боюнча иштер уланып жатат. Мына азыр сиз чалаарда бир жакшы кабар болду. Кагылыш болуп жаткан Ворзель шаарчасында 2 күндөн бери дайынсыз болгон бир үй бүлө азыр байланышка чыгып, дени сак экендигин кабарлашты. Алар буга чейин 2 жолу уюштурулган гуманитардык коридор менен шаарчадан чыга албай калышкан. Украинадан качкан кыргызстандыктардын көбү ушул күндөрү Чехияда. 100 чакты кыргызстандык жаран үчүн бул жерде 2 лагерь уюштурулган. Бизде качкындарды улутуна карап бөлүү деген жок. Украин, орус деген жок. Кыргыздарды керек болсо украиналык сыгандарды да ушул күнү кабыл алып жатабыз. Биз негизинен жаш балалуу энелерге жардам берип жатабыз. Балдар Украинадагы согушта эң көп травма алып жатышат. Бүгүн эртең Чех өкмөтү эл аралык миграция уюму менен биргеликте ал жактагы кыргызстандыктарды мекенине бекер жөнөткөнүн жатат. Чехия качкындарга карата кайрымдуулук көрсөтүп, ошол эле учурда алардын өлкөдө калып калуусун каалабайт. Ушуну менен Украина-Орусия согушу тууралуу сапар берүүбүздү аяктайбыз. Программаны интернет сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрүп, пикир калтырсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.